Бүгін 12 декабрда министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев Баткен облысының Достық айылына да барды. Атайын қызматтың төрағасы аймақта пайдалануға берілген үйлердің сапатын жерінен тексерді. 181 үй құрылды. Мына схемадан бары құрылып бітті. Яқта сот объекттер қалды. Балабақша, мектеп жана фаб. Бұларда да бірінші сентябрьда болды. Ақша бөлінген бе? Ақша жетішеміз? Бұлардың подрядчиктер бокс қоғырды. Бұлар бірінші сентябрьда болды. Ақша жетішеміз? Жетішеді. Үйлерді толық мүтті. Жалпы 870 миллион сом сарпталды. 100 квадрат, içinde ысық су, мұздақ су, және атшысының сұры. 100 квадрат? 100 квадрат. Нарқы 3 миллион 300 сом төлейді. Анан бияқта Достық айылы жайғашқан. Достық айылы. 71. Біз мұны чықыр зонасында қойыз, жана батыр зонасы. Достық айылына қанша үй берді? 71. 71. Қалған үйлер? Қалған үйлері Тескей, Көктерек, Мазайық, Мемели, Таштың 110. То есть барлығы шатан көчіп келген қамсыз болушы? 6 кіші қалды. Қай жерде? Ошо орында. Мазайықтары жана бізге өткендер ошақта қалды 6 үйлер қарылды. Жана тәжікті алған үйлерін атандап қалды. Ошол жерден алышты. Ассаламу алейкум. Қандай ата? Жастар. Саламат. El katları oynattım. Rahmat. Layonun. Mumin. Cümleyi tuttum katları tuğan ırığın benim dostu yarım benim. Kan benim, bala takan benim. Algan yarım benim. Ten ötüp ten karığı. Oğuzun ırmakın ver, kızın kıynik ver. Zatkanda dalın basın, kocayı kadar dülağında basın. El katları Allah'dan ne dilegen bilsek badırdığa şunu bizdeyi versin. Daima dostu olsun. Assalamu alaikum. Qandaysizlar? Yaxshilar, rahmat ata. Tanıganlar dostu. Rahmat ata, rahmat. Apalar qandaysizlar? Yaxshilarmi? Qarindoshlar, kelinler. Mına men sizlerдің алдыңызға келгенім негізгі себебі өзіңіздер байқап тұрасыздар. Bir sıra көз салып көріп кетейін деп келдім. Жасалып жатқан жұмыстарды. Айрықша бұл жерде шол Достық айылының тұрғындары тұрасыздар. Достық айылы біздің мемлекеттік шешімдердің негізінде алмашу жолыменен алмаштырдық. Бирок алмашқан Достық айылының ордуна ар бир элге, ошол жердеги ар бир жашаган адамды көчөдө калтырбастан үй салып берүүгө аракет кылдык. Урматтуу президентибиз Санур Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы да ошондой. Бир дагы үй бүлө, бир да адам көчөдө калбасын деп атат. Так, ар биrini камкор кылгыла, көргүлө. Канча каражат десеңер мен бөлүп берейин деп, мына ушул эле участокты, ушул эле жерди Достук айылын курганга 1 миллиард сомдун тегереген акча бөлүндү. Rahmat. 1 миллиард сомдун тегереген акча бөлүндү. Мына ошолордун негизинде көргөндөй, силер көргөндөй үйлөр салынды, жолдор салынды, участкалар бөлүнүп берилди, керектүү инфраструктуралар алып кирилди. Суу, свет, жол дегендейлер. Так, эми өткөндө бир апабыз мен туура түшүнөмүн. Туулган жер, жашаган жер, бала чакабыз төрөлгөн жер, өскөн жер дегенди мен туура түшүнөм. Мен да силерге окшогон кыргыздын эле жөнөкөй үй бүлөсүнөн чыккан баламын. Асмандан түшкөн же бир чоң бир кызматкердин баласы эмесмин. Ошондон ар бирибиз үчүн туулган жерибиз кымбат. Но бул жерде эле биздин жерибиз. Биз силерди алып башка жака көчүрүп салган жерибиз жок. Мамлекеттин жери, элдин, Кыргызстандын жери. Ошондуктан анча-мынча жанагыдай эмелерге эмоцияга алдырбагыла. Кээ бирлериңер ачык айтыш керек, жанагы жүрөгү бошторубуз, анча-мынчаларды ыйлап беребиз, башка кылабыз. Анан кийин жанагы тартып, көрсөтүп, ушинтип чыгарып атасыңар. Аны болсо кээ бир түшүнбөгөн адамдар эми баткендиктерге түшүнөт. Мына жогору жакта, башка жакта түшүнбөгөн адамдар. Булар элди жаман эзип салган турбайбы? Элди кыйнап салган турбайбы? Элди ушинтип эле эме кылып салыптыр деп түшүнгөндөр дагы бар. Ошолорго жанагыдай эме бербеш керек да, жанагы жөнөн эме бербеш керек. Бир апабыз мына менин талдарым калып кетти деп ыйлап атты.
Бул жерге тал дагы өсөт. Өрүктөп өсөт, Кудай калса бак дарак болот, булар дагы чоңойот. Бул жерге дагы бала чакабыз төрөлөт, өсөт, Кудай калса. Бул жердеги чоң шаар айыл болот. Мына ошон үчүн анча-мынча эмелерге жанагы эмоцияларга алдырбаңыздар. Мейлиби? Мен силерден суранамын. Бирок силер айыл биз эми достук айылыбыз кандай жерде турат эле, эмне эле аны айтып отурбайм, баарыңыздар билесиздер. Баарыңыздар билесиздер. Кээ бирлер ойлоп атат ушу достук айылы ушундай эле мындай бир сонун жерде турганда эле көчүрүп жиберишти. Жок. Достук айылыбыз өзүңүздөр билгендей эл журттан, шаардан, райондон, башка калктуу конуштан алыс турган айыл эле. Чегеде турган айыл эле. Бир эле кызы чуу болсо эле, кагылышуу болсо, конфликт болсо эле биринчи келип достук айылына тиет эле. Келди эле ошо айылдын үйлөрү өрттөнүп, адамдар жабыркап, качтык эле качтык, кана эле кана паспорттун кана сүйүнчөгөн көтөрүп алып калат эле. Туурабы? Ушинтип жүрдүк. Андан кийин чын айтыш керек, достук айылында мүмкүнчүлүгүбүз болгондо достук айылын калтырып койсок деле болот эле. Ал жерде эле жашайт элеңер. Мына өткөндө 22-жылы кагылышуу болгондон кийин эгер достук айылын биз көчүрүп кетебиз деген ошондо эле оюбуз болсо үй курбайт элек да, туурабы? Көрдүңөр. Ар бириңерге үй куруп бердик о жерде. Ар бириңерге ошол жерде жашаганга мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Керек болсо фаптарды курдук, мектептерди курдук, баягы заставаларды курдук, баарын курдук. Биз силерди көчүрүп кетейин деген оюбуз жок эле. Бирок мамлекеттик деңгээлде чечилген чечимге биз макул болушубуз керек. Достук айылын биз тиги коңшуларга калтырдык, бирок коңшулардан биз алардын да айылдарын алдык. Саманионду алдык, Дахманы алдык, баягы Таштумшуктун ылдый жагы кандай деп коет эле, ошол жерлерди алдык. Мазаиттин жерлерин алдык. Биз деле алдык. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бул достук айылын көчүрүш мамлекеттик деңгээлде чечилген чоң жумуш болду. Чоң жумуш болду. Силер эч кыжырат болбоңуздар. Мына мен азыр көрүп турам, көп нерселер али бүтө элек экен, бирок бүтөт бул нерселер. Эмдиги жылкыга биз толук бойдон бүтүрүп, өзүңүздөр менен аксакалдар күбө. Жаштарды канча эме кылбай, мен аксакалдарга көбүрөөк басым жасайм да, аксакалдар күбө. Биз Садыр Кожоевич экөөбүз эмнени айтсак баарын аткарып келе атабыз. Элди алдап койгон жерибиз жок. Эң бир туура. Колубуздан келген нерсенин баарын кылып атабыз. Ушул чек ара бүтүп калса экен деп өзүңүздөр билесиздер, мындан 5 жыл мурда эң башкы милдетибиз чек араны чечиш эле. Не деген азаптарды көрбөдүк? Элибиз не деген азаптарды көрбөдү? Не деген кыйынчылыктарды башкарып өткөрбөдүңөр? Канчалаган жаш балдарыбыз өз өмүрүн берди, жанын кыйышты, канчалары жанагыдай инвалид болуп калышты, ушунчалык кыйналышты. Бирок ошого карабастан акыры келип чек араны максат кылып койдук эле, чечтик. Кудайга шүгүр. Шүгүр келтириш керек. Аллага шүгүр келтириш керек. Кудайга шүгүр чечилди. Биз келгенде ушу 30 жылга чейин биздин алдыбызга коңшуларыбыз талап коюп келген, билесиздер. 1924-27 жылкы карта менен чечебиз. Бизге 210 000 гектар жер бересиңер деп келген. Ошонун бардык бийликтегилерге талапты коюп келген. Ошол 90-жылдан бери кайсы президент болсо, 4-5 президент өттү, 20-30 премьер болуп кетти. Бардыгына ушу талапты койгон. Баягы госкомиссияга да ушу талапты койгон. Бизге 210 000 гектар жерди бересиңер деп. Урматтуу президентибиз тигилерди коңшуларга барганда дагы президенттин өзүнө дагы талапты койгон. Ушундай бересиңер, бербесеңер биз чечпейбиз деп. Бербесеңер ушундай ызычуу боло берет деп. Бирок ошого карабастан сүйлөшүп жанагыдай кылып отуруп биздикилер болсо 1991-жылы баягы бөлүнгөн маалда калып кеткен чек ара менен чечебиз деп талап койгонбуз. Акыры ошол биз айткан шарттар менен чечтик. Мына 1991-жылкы картада калып кеткен менен чечтик, бирок баягы шахматный болуп калган, бири-биринин арасына өтүп кеткен жерлерди алмашуу жолдору менен тегиздедик. Мына ушуну менен Кудай буйрса биз эч кандай 210 000 гектар эмес, 2 сотуктагы жер ашыкча берген жерибиз жок.
Mına dagы bir aytıp koyayım. 2 sotukta aşık yer bergenimiz yok. Biz Tacikistan Respublikası menen çegarаны bütköndөн keyin 790 gektar yer aşıkça aldık. 790 gektar, 800 gektar yerde aşıkça aldık. Bu bizim yer balansımızda tüzüldü. Özbekistan menen Çeçken maalda Özbekistan menen alışıp berişip çeşişip oturup Özbekistan'dan 15.000 gektar yerge çeyin aşıkça aldık. Egerde arız muңуңуздар bolsa aytыңыздар dagın. Koldan keçe dagı jardan berебиз. Бирок мен bir нерсени айтып коеюн, кечетем 2 күндөн бери жүрөм да мен. Кече жаңы жерге бардым, Максатка бардым, Разаковка бардым. Бүт элдер менен жолугуп ошол маселелерди чечип келатам. Разаковда баягы Сададан, анан жаракы Селкамдан чыккан адамдар бар, билесиздер. Ал жерде канча бир 80дей үй курдук окшойт, по-моему, 80дей үй курдук окшойт, э? 60 үй курдук. Мына ошол жерге де жолугуп атсам, бирөө айтат. Чындык сөздүн, акыйкат сөздүн уяты жок. Бирөө айтат, эл көп ушундай жерде. Үйүбүздүн ичине бардын кылып бердиңиз дейт. Бу бардык нерсе шартыбыз бар. Туалети, суусу бардыгы бар дейт. Эми үйдүн сыртына бир туалет куруп бериңичи дейт. Ана мен айтып, койгула дедим, Кудай тоба кылгыла дедим. Койгула, уят. Эми үйдүн сыртына туалет курушту, анча-мынча навес курушту, анча-мынча очок курушту, өзүңөр да кылгыла эми. Өзүңөр да кылгыла эми деп айттым. Ошонсуңарындай майда чүйдө нерселерди эми жаңы отурушсуңар, өзүңөр эптегиле турганда. Эң негизгисин биз жасап беребиз. Макулбу? Эмне суроолор бар, айтыңыздар, ачалар. Менде bir суроом бар. Айтыңыз. Тартынбай айта бергиле. Мына экинчи yüzü бар эле да, аяктачы. Анан 2 семья бирге азыр тынып алып да. Карыгандан кийин жаш балдарды мындай өзүңчө жашаган кылат экен да. Ошону салып беребиз дегенде. Мындай кылабыз. Экинчи үйлөр боюнча жаныңарга 10 сотуктан жер бердик. Туурабы? Ар бир үйдүн жанына губернатор ошондой кылдыкпы? 10 соткадан бердик. Ар бир үйдүн жанына 10 соткадан жер бердик. Эми экинчи үйлөр боюнча эгерде балдарды дагы жайгаштырабыз дей турган болсоңор, бизде дагы бир запастар бар. Айтайын, запастарыбыз бар. Азыр мына тажиктерди чыгарган 214 участкабыз бар, үйлөрү менен кошо. Ошол жактан ага беришибиз мүмкүн. Ачык айтайын. 214 үйдү бирөөгө тийгиздирбей кармап отурам азыр. Ошолорду беребиз, анан кийин жанагы мурда конфликт болгондо bir koroda 2 үй туруп күйүп кеткендер бар да, бир үйүн кылып бердик, бир үйүн бербей калганбыз. Ошолорго берейин деп атабыз. Көрдүңөрбү? Сабыр кылсак акырын чечилет бардыгычы. Мына, ошол маселени чечейли. Макулбу? Эми губернатор. Списокто кылыңыз дагы 5 адам чыгабы, 10 адам чыгабы, ошол жактан үйлөрдү бирдак кетсин. Bana büyülerge 1 milyondan pul verdi. Так. O yerge yani ki hiç para yok. 5 milyondan bir etmiş degen sözdü. 5 Hem aşırı yürümek yarın. aşırganım yok. Gelimde айтча, eşittik. Anı sizge bayağı uşakçılar aytsa gerek. Biz bayağı eме мындай 5 milyondan bere albayбыз. 500 bin. Biz 1 milyondan berdik. 1 milyondan berdik. Milyondan bergen yok da. 500 Teyze var, komissiya çeşti buna. 500 bin lira berdi. Мисалы, тамчыгында сөз, мындай болот да. Мисалы, Абдиев Камал дейт. Мисалы. Бул көз карандысы эксперт кирип чыккан. Мисалы, мына общий бир жалпысын суммасы чыгарып берген 253.840 сом. Бирок бүт барын бириктирип жалпысына 500 миңге bir toğuluk kılıp bergenmiş de barına bir dev olsun. Artandaşmasın de. Daha sizlerdekin atsenka kılıp çıkan 253 mingdi. Abdi Kamal Bir de berip koysa boyu. Yok gene. Gönlü berip koysa bolboydu da. Gönlü berip. An uşunu da 500 bin kılıp beriptik. Gördüңөр mü? Uy normal. То есть мындай болуп атат да. Мен ачык айтайын. Аксакал. 500 миң берип коюшсуздар да. Токтоп туруңуз. Uy tayar болгон өзү. Аксакал. Мындай болуп атат да. Себеби биз мынча жумшак мамиле эмне үчүн кылып атабыз силерге? Себеби президентибиз алдыбызга ошо тапшырманы койгон. Бир да адам нааразы болбосун.
максимально колдон келишинче жардам бергиле деп атат. Ошонун негизинде жардам берип атабыз. Анан эми ашырып жүрбөгүлө да ашыра албайбыз эми чын айтканда. Макулбу? Мен ашыкча жүрөтмүн. Сиздики бала берет, Генерал Камчыбек Кыдыршаевич жергиликтүү тургундар менен жолугуп, алардын күнүмдүк тиричилиги, социалдык маселелери жана инфраструктурага байланыштуу көйгөйлөрүн угуп, тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмаларды берди. Турмуштан бузулуп келип, өзүмдө квартирада жашап жүрдүм эле. Азыр мына бүт фамилиялар, документалныйларга үй салынды. Мен документалныйым жок, үйсүз калдым. Кызылорда квартирада жашап отурам. Балдар менен неберелерим келген, үйсүз жүрөм. Сиздин үйүңүздү ким алды? Күйөөңүз алдыбы? Ажырашып келген эдем. Күйөөңүз калды беле жерде? Күйөөңүз алдыбы үйдү? Үй жайым жок да вообще. Камчыбек Кыдыршаевич бул жалгыз эне, күйөөү Матбарыда калган, ажырашып кеткен, өтүп кетти кийин. Ошол азыр эми балдар менен калды ушул. Матбарыда болсо причем достук? Жок, эми бул достуктун жараны да. Бул ажырашып келгенден кийин ол күйөө. Качан кеткенсиз достукта? Достукта эле жүрөмүн. Жашайт достукта. Үйүңүз бар беле? Жок, үй жок. Укасынын үйдө, жаңы Дамбылан үйдө жашайт эле да. Азыр менде эми документалный. Карынын бир тууган эжеси болот. Кимдин? Азыр Абдырахман карынын имамыбыздын бир тууган эжеси. Ол мага карап айтам, мен ошо бирөөнүн үйдө жашап жүргөнмүн да эми. Бир туугансыз, Ооба, бир тууган. Канча балаңыз бар? 3. 3 балаңыз бар. Азыр каерде жашап атасыз? Квартирада жашап жүрөм. Ким менен? Өзүм жалгыз. Өзүңүз жалгыз жашайсыз. Азыр сизге үй берсе ким менен жашайсыз? Балдарым келет да. Кайсы балаңыз? 3 балаңыз кызбы, эркекпи? Өзүмдү күйөөгө бергенмин, 2 балам шаарда. Бири университетте көрүп бала. Ким Айбек Санович? Ушул кишиге биздин запастагы үйдөн бирөөнү берип. Чечилди. Allah razı olsun. Берейин. Аял киши келчүн боле мына. 10 миң аласыз. Men uyum sulu bitkende, men uyum kolunu ona berбейт атады. Болду. Су кирген үйдө. Ким онда берет? Каерде? Мына 46. Ушул жерде салынган үйлөрдө? Су кирген Карай, подрядчиктер Озон сатылды. подрядчик бар жок? 46 өзү ачып койгон. Жана мен балам айтты. 46-чы номер ачып калган экен. Су кирген Туугандар, мына карап тургула. Урматтуу текшерип Мына апабыз айтат, үйүмө суу кирип кетти депчи. Мына үйүңөрдү ушул жерде толук тапшырмайынча бул үйлөрдү биз карап турабыз. Мына подрядчик бар. Атыңыз ким эле? Улан ушул жерде карап турат. Макулбу? Эгерде үйлөрүңөрдө бир нерселер сынып калса, өзүңөр сындырып койбогон келбегиле. Же болбосо турбаларыңар жарылып кетсе, же жасаган жумуштарды кайсыл бир айнек-пайнектери туура эмес болуп калган болсо, сөзсүз кайрылгылагы. Макулбу? Биз аны туура беребиз. Эми ана мына көрдүңүз? Килейди жытып чыгып. 46-да. Сууну мен шипирип алдым. Шуактар түшүп атат, шуактар. Шуактар эмтелеп түшүп атат. Туңгул Сыдыков. Ал мен эмесмин айтып койду. Чыркада бар коңуп коёт. Камчыбек Кыдыршаевич, бул аксакалдын боюнча. Ел сіздерден президентimiz баш болып сізден өте разы. Елдің тағдырын шешем деп Германияда операцияны тоқтатып қойып елдің тағдырына келгеніңізді сіз біліп тұрабыз. Bundan ары заманыңыз тыныш болып, тажик туғандарды таш менен ұрғанды ағаш менен ұрып жеңдіңіздер. Біздің айлыбыз аншы екі мемлекеттің тыныштығы үшін біз ел разылықпен шоға мақұл болдық. Bundan ары дағын zamanı tınç olup, Allah Teala asmandan жерден кейін балалардан сақтасын. Тыныштық заманы өкін сүріп, ona şu canı şarçada daima toy tamaşa kursansılık. Amin olsun. Көп балдар төрөсү. Жақсы ба, жасыңыз жақсы ғой. Жақсы отырасыңар. Қандайсыздар? Қандайсыңар? Жақсы ғой. Ойбой. Кетші балам. Кетші. Мына. Кетші балаңды. Қара. Мына. Сена менде генерал болғын, а? Мақұл ғой? Мына. Жақсы болсын. Қандай болын? Жақсы ғой? Мына подаркалар сіздерге, мына. Бар ма? Саған. Машина. Саған. Ол сенеге. Сен солдат болып оқшайсың болын? Мына машина саған. Бар ма?
Salam aleykum. Tamam, sen iyi mi? Şeker kız bakken. Kızlar koyup koyamaz bunu da. Kızlar koyup koyuyorlar. Buna koldan koyup koyuyorlar. Kızlar koyup koyuyorlar. Rahmat, rahmat. Rahmat. Türk boğula. Жақсы günler. Kandaysınlar? Жақсы desіңler mi? Razısınlar mı? Ha, üyler жылы öyle mi? Жақсы mi? Ha, жақсы. Tinç bolunuzlar. Bundan arı şu жерде көптөгөн балдарыбыз төрөлүп, өсүп, чоңоюшуп, Кудай кааласа şu кыргызыма керек балдарды өстүрө бергиле. Анча мынча баягыдай ыңгайсыздык болуп калса, эми аны кечиресиздер эми ушундай турмушка жараша болуп атат. Болупту, рахмат. Саламат болуңуздар. Мына сууну кара, мына ысык суу. Ысык суу бар экен. Баардыгы жакшы экен. Кудай кааласа. Так, именно септик кылган жок, очистной сооружение, да? Очистный сооружение, канализациясы. 90 миллион сом Баары жакшы экен, а? Баткен районундагы жаңы достук айылы үчүн жалпы 57 гектар жер тилкеси бөлүнгөн. Бул аймакта тургундар үчүн 181 жаңы турак үй салынды. Жана учурда жарандар ал үйлөргө көчүп келип жашап жатышат. Эскертегиси кыргыз-тажик чек арасын тактоо процесси жүрүп жаткан учурда айрым жарандардын үйлөрү алмашкан аймактардын ичинде калып калган. Мамлекет бул маселени чечүү үчүн тиешелүү жарандардын ар бирине 10 сотиктен жер тилке бөлүп берип, заманбап талаптарга жооп берген жаңы турак үйлөрдү толугу менен мамлекеттик бюджеттин эсебинен куруп берген. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.